Ар бир өлкөнүн жарандары өмүр бою мына ушул мамлекетке кызмат кылуу менен биргеликте улайган мезгилде атайын пенсияларга ээ болушат. Ошондой эле социалдык жактан жардымга муктаж инсандарга да, тагыраак айтканда балагай кезинде дагы айрым бир үй-бүлөлөргө жөлөк пулдар берилет. Бул багытта өлкөбүздө социалдык фонд ишмердүүлүк жүргүзөт. Мына ушул социалдык фонддун акыркы жасап аткан иштери жана элден түшкөн айрым суроолорго жооп алып берүү үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Конок менен тааныштырып койсом, Кыргыз Республикасынын социалдык фондусунун төрагасы Абжапаров Теңизбек Жусупбекович келип отурат. Куш келипсиз. Рахмат. Теңизбек мырза, мына сөздүн башында эле мына ушул социалдык фонддун мына өткөн жылдагы абал боюнча кичине сөз баштасак да, киреше бөлүгүңүздөр кандай болду жана аны жалпы ушул муктаждарга жеткирүүдө кандай жумуштар болду? Негизинен социалдык фонддун бюджети 2016 жылы Жогорку Кеңеш тарабынан мыйзам катары бекитилип берилген. Президент тарабынан кол коюлуп, бизге аткарууга өткөзүлгөн. 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча биз социалдык фонд бюджетти 2 миллиард 400 миллион профицит менен аяктадык. 2016 жылы негизи киреше жагыбыздагы толук аткарылды. Чыгаша жагыбызды кандай чыгашалар белгилеген болсо, социалдык фонд 100% өзүнүн милдеттерин аткарды. Андан сырткары биздин ошол эле бюджетибизде 1 октябрдан баштап пенсияны көбөйтүү каралган болчу. Ал багытка 887 миллион акча биз жумшадык. Пенсияны 1 октябрдан баштап көбөйттүк. Пенсия көбөйтүүдө негизинен пенсияны орточо эсеп менен 480 сомдон кошулду. Башкача айтканда пенсиянын орточо бөлүгү 110%га өстү. Быйылкы жылы дагы ошол көбөйтүүнү карап атабыз. 1 октябрдан баштап Кудай буйрса бул багытта жумуш жүргүзөбүз. Муну азыр өзүңүз билесиз, мына ачык коом деген өлкөбүздө бир жакшы программа ишке кирип, көптөгөн маалыматтар электрондош керек, кызмат көрсөтүүлөр компьютерлештирилиш керек деген инициатива болуп атат да. Мына ушул фонддун ишмердигинде дагы электрондоштуруу багытында кандай жумуштар болуп атат? Бизге негизинен социалдык фонддо өзү программа жагы жумуш башка министрликтерге салыштырганда бир топ алдыда баратат. Анткени 2010 жылдан баштап эле бул программа кабыл алынып, азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бизде социалдык фонддо негизги аткарган бул функциялары камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо, аларды жеке эсепке алуу ар бир жаран үчүн, андан сырткары пенсияны чектөө жана кайра эсептөө, ошондой эле пенсияны төлөп берүү, пенсиянын топтомо бөлүгүнүн кирешесин ар бир жаранга жеке эсебине жазуу болуп эсептелет. Негизги функциялары ушул 5 блогубузду биз автоматташтыруу максатында жумуш жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө ушунун 2 блогу пенсияны камсыздандыруу төгүмдөрүн пенсияга жумшалуучу автоматташтыруу иши аяктаган. Ар бир райондор ким канча камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп атса, фамилиясына, пинин жазып, кайсы фондко канча төлөнгөнүн көрсөтөт. Калган блокторубуз мына пенсияны кайра эсептөө, чектөө жана пенсияны төлөп берүү бөлүгү азыркы күндө бизде ошол райондордо пилоттук проекттер жүрүп атат. Бул программабыз аяктаган. Райондордо биз бул пилоттук проекттини аяктап бүтүргөндөн кийин биз толук кандуу биздин ошол 5 блок программабыз тең иштеп баштайт. Таза коом боюнча негизинен социалдык фондко биздин жарандар кайсыл убакта кайрылышат? Пенсия чөктөө убагында, пенсияны алган убакта, пенсияга акча которуп төлөп отчет тапшырган убагында, ошол убактардын бизге азыр отчет тапшыргандардын бардыгын биз электрондоштуруп койдук. Өзүбүз программа иштеп чыктык, ишканалар өзүнүн офисинде отуруп, бир кандай электронный цифровая подпись деп аталат. Ошону сатып алып, бизге өзүнүн офисинде биздин отчетубузду берип койсо болот. Бизге келип өчүрүткө туруп бул жерде убактысын кетиргендин кажети жок да. Бул биринчи биз баягы мамлекеттик тарабынан көрсөткөн кызматыбызды автоматташтырып алдык. Экинчиси бул ошол эле жарандарыбыз мен канча төлөдүм экен, мен жеке эсебимде канча каражаты мага төлөнүптүр деген маалыматты талап кылышат. Сосын биз муну закондун негизинде милдеттүү түрдө биздин жарандарыбыз кайрылганда биз ошону беришибиз керек. Муну дагы биз автоматташтырып койгонбуз. Биздин жарандар
соцфондко бир жолу арыз менен кайрылып өзүнүн электрондук почтасын берип кетсе, биз ал кишилерге каалаган убагында өзүнүн маалыматын берип тура алабыз. Андан сырткары биздин жарандар ошол эле электрондук цифровой кол деп коет, же болбосо электрондук цифровой подпись. Ошол күлүштү сатып алып, соцфондко каалаган убагында кайрылса, каалаган маалыматты өзү тууралуу бере алабыз. Анткени ар бир жарандын ошо жеке эсебинде турган маалымат бул болсо тайна сведения кооптуу маалымат деп аталат. Ал киши өзү сураганда гана бергенге биз милдеттүүбүз. Башка жарандарга биз башка кишилерге буну бере албайбыз. Ошон үчүн ар бир жаран өзүнүкүн гана өзү сурай алат да. Муну да биз автоматташтырганбыз. Мунду жактан дагы биздин жумушубуз алды деле баратат. Андан сырткары муну айтып кетчү нерсе, биздин жарандарыбыз 27% социалдык фондко камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөсө, анын 2% ошол медициналык, милдеттүү медициналык фондуга кетет. Бунун негизги себеби эмнеден болот? Биздин жарандарыбыз иштеп жүрүп, ошол медицина кызматкерлерине, больницаларга кайрылуу жасап ооруп калган убакта больницага келсе 1000 сом болобу, 2000 сом болобу төлөй турган болсо, социалдык фондко 2% төлөгөн болсо, ОМС деп коет, төлөгөнү бар болсо, анда алар сааплата кылат. Ошонун 800 сомун же ошо көрсөтүлгөн өзүнүн тарифтери боюнча бир гана бөлүгүн төлөп беришет да. Биз бул база даннықты ким төлөп аткандыгын ФОМСко централизованно берип атабыз. А ФОМС бул маалыматтарды райондук больницаларга түшүргөнгө алардын мүмкүнчүлүгү болбой атат. Бул дагы мамлекет тарабынан элге көрсөткөн ошол кызматтын жакшыртуу максатында азыр ошол таза коомдо да ушундай пункттар каралып атат. Биз ошол жарандарыбыз төлөгөнүн билиш үчүн больницага барса, сен мындай акчаны төлөшүң керек десе, ОМС бар десе, бар үчүн барып соцфонддон справка алып кел дейт. Биздин жараныбыз справкага соцфондко келет, алып ооруган киши кайтып больницага барат. Ушуну дагы биз тараптан, социалдык фонд тараптан база данныйлардын баардыгы автоматташтырылган. А ФОМС тарабынан мындай автоматташтыруу болбой, биздин жарандар ушундай кыйналып жүрүшөт да. Таза коомдо да ушул эгер каралып, ушул программа өтсө, ФОМС өзүнүн баардык маалыматтарын автоматташтырып алса, анда биздин жарандарыбызга больницага кайрылганда жеңилдик пайда болот да. Деңизбек мырза, мынакей азыр өзүңүз жакшы белгилеп кеттиңиз, ушу автоматташтыруу багытында бир топ эле жумуштар болуп атыптыр да. Деги эле мына ушул жаңы технологиялардын киришинде, жаңы бир система ишке кирип баштаган мезгилде жарандарда түшүнбөстүктөр болот, кабыл алуу, ошол нерсени мындай тажрыйбага аралаштыруу маселесинде бир топ кала берсе карама каршылыктар да чыгышы мүмкүн да. Бир кезде пенсия алуучулар ошо өздөрүнүн жанагы банктан акча алуу маселеси боюнча дагы нааразычылыктарын билдирип айтышты эле. Мына ушундай тажрыйбасыздык адистер тараптан болсун, эл тараптан болсун жөнгө салынып жатабы бүгүнкү күндө? Бул жак боюнча мындай айтып кетсем болот да, биздин баягы пенсионерлерибиз ушуга күнгөндө бир жылда биз бир айда 3 миллиарддан ашык акчаны пенсияга жеткирип беребиз. Бир айда 618 000 пенсионерге 3 миллиард сомдон ашык акчаны ай сайын таркатабыз пенсия катары. Биздин пенсионерлер бул мыйзамда жазылган өзүнүн каалоосу менен же почтадан алса болот пенсиясын, же болбосо банктан алса болот. Кыргыз мамлекеттик ошол Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасына пенсияны жеткирип бериш үчүн ар бир 100 сомго пенсияга биз 1 сом 30 тиын төлөйбүз. Же болбосо тарифи 1,3 да. Бир жылда Кыргыз почтасына 300 миллион сомдон ашык акча берилет. Пенсияны жеткирип бергендиги үчүн. Бул пенсионерден кармалбайт, пенсиялык фонддун каражаттарынан төлөнөт бул. Ошол эле убакта биздин жарандарыбыз пенсиясын банктан алса болот. Банктан алганда банк же бекер жеткирип берет пенсионерге, же болбосо 100 сомго 20 тиын кармайт. Банкоматтардан? Банкоматтардан алса, банктын өзүнөн келип алсачы. Ошол жагынан алганда банк бирок бул жакта бир топ баягы социалдык фондко мындай экономдуураак болуп атат да. Почтанын бул баягы бийик тоолуу, жетүүгө кыйын болгон айылдарга жеткиргенде почтанын эмгеги зор, поштальондордунчу. Бирок почта тараптан бир топ баягы ушундай жетишпесиздиктер болгон. Поштальондор барганда гезит берет экен, же башка берет экен, бирдемке пенсиянын ордуна ал деген учурлар чыгып жүрөт да. Биз аны эми почта тарабы менен, Минтранс тарабы менен чогуу аны иштеп атабыз. Мындай фактылар болбостугунчу. Бирок барып биз ушундай эмеге келишибиз керек. Пенсионерлерибиз ошол банкоматтардан, банктардан пенсиясын ала турганга да.
банктар өздөрүнүн филиалдарын, банкоматтарын айыл өкмөттөргө айылдарга чейин жайлаштырыш керек. Азыр дүйнө жүзү боюнча башка мамлекеттерде ушундай методдор колдонулат да. Почтальон баягы ведомство алып барып үймө үй кыдырып берген, бул баягы мурдагы баягы эмеде опыттар да. Ошон үчүн биз жаңы эмеге барышыбыз керек. Азыркы күндө ошол биздин алган пенсионерлердин 618 миңдин 45% банктан алып калды. Банктан алганда дагы социалдык фондко баягы учет жүргүзгөн да бир жактан оңой. Почтадан дагы биздин социалдык фонддун ички аудиттери текшерип, почтальондор тарабынан пенсияны өзүнүн керегине жумшап жиберген учурлар да бар. Аларды биз тактап, ошону таап, укук коргоо органдарына өткөрүп берген учурларыбыз да болгон да. Мына жакында эле ушундай 2-3 районубуздан ушундай учурлар чыкты. Почтальондордон ошо поштанын кызматкерлери пенсиянын акчасын алып, өзүнүн керегине жумшап берген учурлар болгон. Бул эми баягы уголовно наказуем, ошон үчүн бул учурларда биз болсо укук коргоо органдарына өткөрүп бердик. Ошон үчүн баягы барып биздин пенсионерлер ошо банктан алган учуру болсо, соцфонддун каражаттары дагы аз кетет. Баягы 300 миллион кетип атат деп атпаймынбы почтага төлөгөнгөчү. А банктан алса, банктан бир тиын бирөө кармабайт. Банкоматта өзүнүн карточкасында акчасы тура берет. Муну келип алып кетсе болот. Бирок банктар ошол эле убакта ар бир айыл өкмөткө өздөрүнүн банкоматтарын коюп жайылыш керек. Биз банктар менен азыркы күндө 24 банк менен келишимибиз бар, пенсионерлерге пенсияны жеткирип берүү. Ошон үчүн пенсионерлерге кайрылат элем, каалаган өзүнүн банктарына өзүнүн пенсиясын котортуп алып, соцфондко кайрылып, арыз жазып, пенсиясын алса болот да. Бизден ушу телекөрүүчүлөргө дагы да мындай түшүнүктүүрөөк болсун үчүн балким мына бир маалымат иретинде кеңирээк айтып берсеңиз, биздин Жалал Абад облусунда кайсы аймактарда пенсия жашы канча жаштан башталат? Пенсия жашы биздин мыйзамыбыз боюнча аялдар 58 жаштан чыгат, эркектер 63 жаштан чыгат. Ошол пенсия жашка жеткенде бул жерде 2-3 мындай немелер бар. Мисалы үчүн бийик тоолуу айылдар дейбиз биз. Же жеткенге кыйын болгон айылдар деп аталат. Ал айылдардын тизмесин өкмөт тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан бекилген. Кайсы айылдар 2000 метрден бийиктердин бардыгы бийик тоолуу айылдар деп эсептелет. Бийик тоолуу айылда жашап, иштеп, 3 баланын энеси болгон биздин энелерибизге 45 жаштан пенсияга чыкса болот. Андан сырткары биздин жарандарыбыз эгерде аялдарыбыз 55-ке чыгып, 58-ден чыгып атпай пенсияга, 55-ке чыгып, бирок 35 жылдык стажы болсо, анда 55 жаштан 3 жыл эрте пенсияга чыкса болот. Эркектер деле 63-төн чыгыш керек пенсияга мыйзам боюнча. Эгерде 60-ка чыгып, 40 жылдык стажы болсо, аларда 3 жыл эрте чыгалат. Ошол жерде биз пенсияга чыкканда пенсиялык стажды эркектерге 25 жыл требуемый стаж деп атабыз, аялдарга 20 жыл. Ушул куракка келгенде ушундай стажы болуш керек. Ошондо толук биздин пенсиябызды алганга алардын мүмкүнчүлүгү бар. Бизге социалдык тармактар аркылуу да суроолор келип түшкөн. Анда мен кезекти мына ушул суроолорго берсем. 5 жылдан бери Россияда иштеп жүрөм. Мен келечекте пенсияны кантип алам деген суроо берет. Бул эң туура суроо. Бул жерде ар бир биздин жараныбыз өзүнүн келечектеги пенсиясы тууралуу өзү ойлоnuş керек. Пенсияга которум болбосо, кийин келечекте биздин жарандарыбыз пенсия ала албайт. Бизде азыр ушундай жарандарыбыз бар. 60-ка чыккан, эч жерде иштеген эмес, социалдык фондко которуму жок. Бул жарандар мына социалдык коргоо министрлиги тарабынан гана эркектер 65 жаштан, аялдар 60 жаштан 1000 сомго пособие по возрасту деп коет. Ошо курагы келгенде алчу пособияны алат. Бул пенсия эмес. Эч жерде иштебесе, соцфондко которбосо, бул кишилер пенсия албайт. Болгону ошол курагы боюнча пособие алат. Биздин жарандарыбыз ай сайын социалдык фондко которумдарды которуп турса, анда булардын курагы келгенде пенсияга чыгат. Биздин мигранттарыбыз ошол биринчи очередь баягы социалдык фондко которуму жок болсо пенсияга чыгышпайт. Бирок бүгүнкү күндө биз азыр Турция менен, Корея менен биздин эмгек мигранттары тиги жакта жүргөндө, алардын стажын эсептеп
эки жактан пенсия төлөп берүү келишимдери кол коюлду. Биздин жарандарыбыз ошол Турцияда иштесе, Турциянын жарандары Кыргызстанда иштесе, пенсиясын пропорциональный түрдө төлөп берүү келишимдери кол коюлду. Бул келишимдер кол коюлуп, азыр өкмөткө алып чыгылат. Өкмөттөн кийин жогорку кеңеште бул ратификация болмуш керек. Ошондон кийин бул күчүнө кирет. Ошол эле убакта Кыргызстан мына 2015 жылдан баштап Евразиялык экономикалык союзга киргенбиз. Ал жерде Кыргызстан, Казакстан, Армения, Россия, Беларусь болуп атабыз. Ушул 5 мамлекет менен биз келишим түзүп, кол коюунун үстүндө турабыз. Ошол Казакстан, Россия ошол Евразияга кирген мамлекеттерде биздин Кыргызстандын жарандары эмгек мигрант болуп иштеп жүргөн болсо, ал жакта которумдарын ошол жакка төлөшөт. Алардын дагы пенсиясы пропорциональный түрдө төлөнүп берилет. Россияда 15 жыл иштесе, Кыргызстанда 10 жыл иштесе, ошол стаж менен биздин жарандар пенсияга чыгат. 15 жылын Россия төлөйт, 10 жылын Кыргызстан төлөп бере турган болуп атат. Биздин айылда пенсия түшүнбөгөн маселелер бар. Туугандарыбыздын бири өмүр бою мугалим болуп иштеп, социал төлөмдөрдү төлөп, 5000 сом тегерегинде пенсияга чыкты дейт. Ал эми кээ бир туугандар бар, эч жерде иштебестен эле алар дагы мына ушундай суммада пенсияга чыгышты. Пенсияда айырмачылыктар болбойбу деген. Бүгүнкү күндө биздин орточо пенсиябыз 5078 сом болуп атат. Пенсионердин жашоо минимуму 4300 болуп атат. Биздин ошол 5000ге чыккан пенсия бул мен айтам, биздин орточо пенсиябыз Кыргызстанда азыр. Мугалимдерди түшүнөм, 30 жыл, 40 жыл иштеп, эмне үчүн ушундай аз пенсияга чыгып калып атат. Анткени себеби биз мына эсептеп көрдүк, 2000-жылга мугалимдердин орточо айлыгы 348 сом болгон экен. Өзүңүз ойлоп көрүң, 2000-жылы мугалим 348 сом айлык алчу экен. 348 сомдон соцфондко которуму 80 сом болот. Ошол эле убакта бизде контейнерде отурган, базарда иштеген жеке ишкерлер айына 200 сомдон төлөп атышат. Мугалимдердин айлыгынын өлчөмү аз болуп, соцфондко которуму аз болгон үчүн булардын пенсиясы ушундай аз чыгып атат. Булардын пенсиясы 2011-жылы, булардын айлыгы мугалимдердин 2011-жылдан баштап көтөрүлүп атат. Бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча 11.000-ден 12.000-ге чейин болуш керек. Булардын орточо айлыгы 9.000-ден 11.000-ге чейин болуш керек. Ошо улуттук статистика комитетинин берген маалыматы боюнча орточо айлыгы мугалимдердики ушундай болуп атат да. 11-жылга чейин булардын айлыгы алгылыктуу көтөрүлгөн эмес мугалимдердики. 348 сом деген эми 2000-жылда өзүңүз билесиз, бул аябай эле төмөн болгон. Ошого акыркы убактарда мугалимдердин айлыгына көңүл бурулуп, бюджеттен акча каралып, берилип атат. Ошого булардын айлыгы көтөрүлүп, соцфондко болгон которуму да көбөйүп атат да. Эми ошону дагы бир түшүндүрүп кетет элем. Айлыгыбыз көп болуп, которумубуз ошого жараша болсо, ошондо гана биздин пенсиябыз көп болот. Пенсиянын ушул баягы камсыздандыруу принцибинин бирден бир себеби ушул болуп атат. Которумдар болбоюнча тиги пенсиянын дагы өлчөмү чоң болбойт. Биздин баягы ошол 2015-жылга чейин социалдык фонддо ушундай саясат болуп келген. Бизде пенсияны көбөйтүүдө жылына, муну ачык айтышыбыз керек, пенсия аз алгандарга көп өлчөмдө кошулуп, пенсия көп алгандарга аз өлчөмдө кошулчу. Анткени бизде баягы мамлекеттик ошондой программалар кабыл алынган, жакырлык менен күрөшүү деп. Жакырлык менен күрөшүүдө биринчи өчүрүт пенсияны аз алгандардыкын көбүрөөк көбөйтөйлү. Алар 2000 алганга көбүрөөк кошуп, 7000 алганга азыраак кошолу дейт элек. Биз ошентип отуруп, баягы камсыздандыруу принцибибизди жоготуп алдык. Элдердин баягы көп которсоң дагы, аз которсоң дагы баары бир көтөрүлүп отуруп, кийин пенсияң бирдей болуп калат деген түшүнүккө келип калдык да. Мына 15-жылы социалдык фонддун пенсиялык системаны өнүктүрүү концепциясы кабыл алынды. Ошого жараша мына быйылкы жылы да биздин 2 мыйзамыбызды өткөрдүк. Бизде которум канча болсо, ошого жараша жылына пенсиясын инфляциядан жана ошондой эле орточо айлыктын канчага өскөндүгүнө жараша индексация жасап берүү закондор кабыл алынды. Бул ошол биздин мыйзамдарыбыз ошол камсыздандыруу принциптерин сактаганга эми ошол бизге жол берет да. Жакшы болон турбайбы? Ошондой эле дагы бир биздин пенсияга чыккан жараныбыздын суроосу бар экен. Бизде 5 жылга жетпей калды. Мен 4 жыл 10 ай болгон үчүн мен толук кандуу эсептелбей 3000 тегерегинде пенсия чегерилип калды. Бул адилетсиздик эмеспи дейт.
Мен жогоруда айтып кеттим, ошол пенсиялык куракка келгенде канча стаж талап кылынат деп. Эркекке мынча жыл, аялга мынча жыл деп. Эгерде андан баягы талап кылынган стаждан аз болуп калса, биздин жарандарыбыз анда толук эмес стаж менен пенсияга чыгат. Курагы келди, бирок стажы жетпейт депчи. Ошон үчүн биздин ошол эле жараныбыз 4 жыл же 4 ай жетпей калган болсо, биздин мыйзам жол берет. Орточа райондо орточа айлык канча болсо, орточа айлыктан 8%дан кем эмес төлөсө, ошол ай сайын стажына кетет. Ал социалдык фондко ушул жараныбыз да кайрылса болот. Толук стаж кылса, пенсиянын өлчөмү дагы толук кандуу болот да. Толук эмес стаж менен чыккан пенсиялердин пенсиясынын өлчөмү дагы аз болот. Бул уже чыккан болсо, азыркы күндө бул пенсия алып аткан болсо, дагы деле кайрылып ушуну пенсияга чыгарда ошол муну кайрылса болот. Да. Азыр дагы биздики бул ошо төлөп башынан карап бергенге арыз жазып келсе, биздин мыйзамдарыбыз жол берет карап бергенге. Жакшы. Мамлекеттик кызматында иштеймин, 2000 сом тегерегинде соцфондко котором. Пенсия албастан эле чогулган каражатты алуунун жолу барбы? Пенсия курагына жеткенге чейин деп сурагат. Пенсиялык каражаттарды которуу бул баягы биздин жарандарыбыз ушундай бул баягы жакшы түшүндүрүү ишин жүрбөгөн себебинен болуш керек дейм. Бул багытта да биз медиа пландарды кабыл алып, телевидениеден канча жолу чыгыш керек, кайсы темаларда эл менен кантип жолугушубуз керек, газеттерге кандай материалдар чыгарыш керек деген өзүбүздүн планыбызды кабыл алдык. Ушул багытта да иштеп атабыз. Бүгүн мына сиздерге келип отурганын себеби да ошонун бир пункттары болуп атат. Биздин жарандарыбыз ушул камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөшү бул баягы мыйзамда милдеттүү түрдө көрсөтүлгөн. Алар төлөш керек. Экинчиси, бул камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөндөн кийин пенсиялык курак келгенде, же болбосо орусча айтканда, когда наступает страховой случай дейт. Ошол камсыздандыруу учуру келгенде, например, мисалга 58ге аял чыкса, же эркек 63гө чыкса, ошондо камсыздандыруу учуру келген болот. Ошондо гана биздин жарандар пенсияга чыгылат и акчасын алган болот. Андан сырткары пенсиянын 10 жылдан баштап кирген пенсиянын топтомо бөлүгү бар. Пенсиянын топтомо бөлүгүнө биз жылына ошо пенсиянын топтомо бөлүгүнө биз киреше алып атабыз. Былтыркы жылы 1 миллиард 312 миллион киреше алдык. 15-ci жылы 972 миллион киреше алдык элек, а 16-cı жылы 1 миллиард 312 миллион алдык. Ошо 1 миллиард 312 миллионду биздин төлөгөн жарандарыбыздын пенсиянын топтомо бөлүгү 2% болуп атат. 27%-ден 10%-ын биздин кызматкер төлөп атпайбы, айлыгынан кармалып атат. Ошо кызматкердин 10%-ын 2%-ы пенсиянын топтомо бөлүгүнө кетип атат. Пенсиянын топтомо бөлүгүнүн бир өзгөчөлүгү биздин жараныбыз пенсияга чыкканда ушул топтомо бөлүктү кирешеси менен толугу менен алып кетсе да болот. Күтпөй эле. Жаш курагы жеткенден кийин. Жаш курагы жеткенден кийин. Же болбосо аны мурас катары баласына, небересине башка бирөө өткөрүп берсе болот мунучу. Ошондой эле мунун кандай дагы баягы өзгөчөлүктөрү бар. Пенсиянын топтомо бөлүгүн биздин жарандарыбыз эгер башка мамлекеттин жараны болуп калса, же каза болуп пенсиялык жашка жетпей каза болуп калса, бул акчасын кирешеси менен толугу менен туугандарына өткөрүп беребиз бизчи. Бул жалпы жанагы соцфондко төлөп жүргөн акчадан сырткары. Бул мисалга соцфондко төлөгөн акчанын тарифи түшүнүктүү болуш үчүн 27% болуп атса, анын 17%-ын биздин иш берүүчү төлөп атат. 10%-ын кызматкердин айлыгынан кармап атат. 10%-дын 2%-ы ушул пенсиянын топтомо бөлүгү болуп атат да. Пенсия өзү 3 бөлүктөн турат. Биринчиси базалык бөлүк, бүгүнкү күндө 1,5 миң сом базалык бөлүк. Экинчи бөлүк пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү. Камсыздандыруу бөлүгү канча төлөгөн суммадан чыккан пенсиянын өлчөмү. Үчүнчү бөлүгү бул пенсиянын топтомо бөлүгү болот. Ошо 2% деп атам. Ушул топтомо бөлүктү дагы пенсия курагына жеткенге чейин ала албайбы? Жок, пенсия курагына жеткенге чейин ала албайт. Эгерде башка мамлекеттин жарандыгын алып чыгып кетип атса, пенсия курагы келе элек болсо, алган мүмкүнчүлүгү бар. Же жараныбыз пенсия куракка жетпей калып каза болсо, анда бул акчаны толук менен төлөп беребиз биз. Ал эгерде пенсиялык куракка келсе, бул акчаны бүгүн пенсионер болуп, пенсионер деген книжкасын алса, биз бүгүн айтса, арыз жазса, ал акчасын толугу менен бүгүн төлөп бергенге мыйзам жол берет да.
Мына ошол эле ошондой эле дагы бир суроо, өзгөчө пенсия алгандар соцфондко бир топ эле оордук кетирип аткандыгы байкалат. 100 000 сомдон ашкан пенсия алган жарандар бар экен, угабыз. Ошону менен биргеликте 13-чү пенсия деген да кирип атыптыр. Бул адилетсиздик эмеспи деген. Бизде мындай деп айтып кетсем болот да. Бүгүнкү күндө ошол чоң өлчөмдө пенсия алгандар кандай? Бизде 15-жылдын августуна чейин персоналдык пенсионерлер деген болуп келген. Эгерде биздин жарандарыбыз бир багытта иштеп эмгек сиңирген кызматкер наамдалса, эл баатыры наамдалса, эл артист, эл акыны, эл жазуучусу жана башка элдик наамдарды алган болсо, ошол биздин жарандарыбызга ушундай персоналдык пенсияга өткөргөнгө мыйзам жол берчү. Мисалга алып көрсөк, биздин жараныбыз пенсиясын 10 000 сом алып жүргөн болсо, персоналдык пенсияга өтсө, ушундай наамдары болсо, анда пенсиясына 60%-дан 120%-га чейин үстүнө кошулчу дагы акча. Бул акча республикалык бюджеттен төлөнүп бериши, социалдык фонддон эмес. Ошондо, естественно, баягы пенсиясы 10 000 болсо, 120% үстүнө кошула турган болсо, 12 000 үстүнө кошулат. 22 000 болуп калат. Бул биздин жарандардын ортосунда ушундай баягы талаш тартышты көп жаратты. Кайрылуулар көп болду. Эмне үчүн бизде азыр бүгүнкү күндө 1800 болуп атат ушу персоналдык пенсионерлер. Аларга 60%-дан 120%-га чейин пенсиясынын үстүнө үстөк кошулуп төлөнүп атат дегенчи. Ошол негизде социалдык фонддо өкмөт тарабынан тапшырма берилип, бул мыйзамды биз жокко чыгаруу максатында жогорку кеңешке алып барып, 2015-жылы август айында бул мыйзам күчүнө кирди. 15-жылдын август айынан баштап бизде башка персоналдык пенсионерлер болбойт деп. А мурун алып жүргөн персоналдык пенсионерлер өмүрүнүн аягына чейин өзүнүн акчасын алышат. Деги эле ушу мамлекеттик сыйлыктарды алган кайсы бир категория сакталып калабы же бардыгынан алынабы? Бардыгынан алынып салынды. Булардын бардыгычы. Эми бул жерде баягы мындай деп башка мамлекеттерде ушундай практика болсо негизиненчи эл артисти, эл жазуучусу, же болбосо эл акыны деген наамы бар, же эл баатыры деген наамы бар биздин башка мамлекеттин жарандарында, башка мамлекеттерде. Аларга мамлекет тарабынан бир жолу гана бир сыйлык берилет, акчалай түрүндө дагы ошо алгандачы. Кыргызстанда дагы биз ошондой маселесин биз коюп атабыз да. Пенсия маселеси бул канча котордуң, ошону алдың. Персоналдык пенсионер деген бул баягы мамлекеттен төлөлсө, ал республикалык бюджеттен пенсияга тиешеси жок төлөнүп берсин деген маселе болгон да бул жердечи. Ошон үчүн биз пенсиядан муну бөлүп салдык да. Мамлекет тарабынан эгерде ошондой биздин жарандарыбызга акчалай сыйлык же ошо наам алгандарга кандайдыр бир компенсация төлөнүп бериле турган болсо, анда мамлекет тарабынан соцфондко тиешеси жок башка жол менен төлөп берилсин деген маселе коюлган да. Ошондой эле дагы бир жарандан мындай суроо келип түшүптүр. Айрым мекемелерде экинчи бухгалтерияда иштейт. Алар кызматкерлер үчүн акча которбой коюшса, эмне кылышыбыз керек дейт? Бизге ошол бая айтып кетпедимби? Биздин жараныбыз бир жерде иштесе, бул ошол иш берүүчүбүз ошол кызматкерине канча соцфондко которуп атканы тууралуу маалыматты бул кишибизде жок болсо, соцфондко келип арыз жазып кайрылса болот. Мага ошол өзүмдүн жеке эсебимден чыгарып бериңиз распечатка, мен көрөйүн, мага канча которуп аттыр. Бул жерден оңой эле чыгарып койсо болот. 10 000 алган болсо 2700 соцфондко которуш керек. Эгерде ошол туурабы, туура эмеспилигин текшерүү үчүн биздин жараныбыз кайрылып, мага иш берүүчүм которбой аттыр деп арыз менен кайрылса, биз сөзсүз түрдө текшерип, ошол төлөнбөгөн суммасын төлөттүрөбүз. Бул биринчиси. Экинчиси, бизде азыркы күндө 700 000 ошондой юридикалык жактар бар да, соцфонддо катталган. Социалдык фонддун кызматкерлери бир жылда 7000дей ошондой ишкананы текшерет. Бул баягы жалпы биздин ишканалардан бир гана пайызын түзөт да. Ошон үчүн кызматкерлер жетише албайт бардыгын текшергенге. Эгерде жарандарыбызда
ушундай активдүүлүк болсо жана башка баягы өзүнүн эсебине которулганын билүү максатында иш берүүчүсү мыйзамды сактап аткандыгын максатында текшерип бизге арызын берсе, биз анда милдеттүү түрдө текшерип төлөнбөгөн суммасын төлөттүрүп беребиз. Рахмат Теңизбек мырза, мына бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып бара жатат. Акыркы сөз иретинде ушу иш сапардын бир жыйынтыгы катары кандай бир жаңы нерселерди күтсөк болот? Жалал Абад чергесинде сиз атайын кызматкерлер менен да жолугушуп, маселелер жеринде талкууладыңыз. Кандай бир тыянак болот? Мен биздин жарандарга айтат элем, негизинен баягы мындай акыркы убактарда мына быйылкы жылы негизинен мына түштүк чергебизде аябай көп жаратылыш кырсыктары болуп атат. Ошондой жаратылыш кырсыктары аз болуп, элибиз аман тынч болсо дейм. Андан сырткары ар бир жарандарыбызга кайрылып айтат элем. Биз өзүбүздүн карлыгыбызды ар кимибиз өзүбүз ойлошубуз керек. Социалдык фондко бул азыр жашмын, которун эмне кажети бар, же болбосо баягы кийин аны шашпай деле карасам болот деп баягы убакытты кетирбешибиз керек. Карлыкты ушул жаш кезден баштап ойлоп, социалдык фондко убагында которууларды жасашыбыз керек. Ошондо гана биз келечекте өзүбүзгө жете тургандай пенсияны камсыз кылабыз. Ошого бардык жарандарга айтат элем, ошондой эле иш берүүчүлөргө айтат элем. Бүгүн иш берүүчүлөр кызматкерлерге айлыгын берип, социалдык фондко которбой койгону бул мыйзам бузуучулук болот. Ошол жараныбыздын келечекте пенсиясын албай кое турган жагдайга алып келип аткан болот. Ошон үчүн айтат элем, убагында социалдык фондко которуу жүргүзүп, келечегиңиздерди өзүңүздөр камсыз кылыңыздар. Рахмат. Демек, кыштын камын жазда көргөн деген сыяктуу эле, карлыктын жазы камын жаштыкта көрүш керек экен. Рахмат, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн ушул пенсия багытында кандай реформалар, кандай жаңы мыйзамдар кабыл алынды, кандай жумуштар болуп атат деген суроолорго жана ошондой эле элден түшкөн суроолорго жооп алып берүүгө аракет жасадык. Биздин суроолорго Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Абжапаров Теңизбек мырза жооп берди. Сиздер менен кийинки жолу көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Саламатта калыңыздар.